Ай, дакештер, айланайын. Силер да бирөөнүн баласыңар. Алла шептериңер түшүндүрө албай жатканда эми мен түшүндүрүп берейинчи. Мына. Могу ортодо ысык көлүбүз. Бул дакештерге гана арналат да. Могу ак мөңгүлөр өскөрдөр чөйчөктөй болуп турат, Ушундай ысык көлүбүз чалкап жатат. Ана шептериңер айтып атат. 20 эле жанагы көлгө кайык келет анан жарышат анан кетет депчи. Мына могу 20 деп койдучу. Мына 20. 1 2 3 мына ушунча кайык келет да. Мына көлдүн үстүнөчү. Эми ушул эмне чачмак эле каяктагы былжырап атат тетиги деп шептериңер айтып атпайбы? Каяктагы эле бир тоннаны чыгарат. Эмне көл ушундай эле турат. Анан 20 кайык өзү эле келип кетип калмак беле. Шептериңер айтып атат. 10 000 киши чакырабыз деп. Эми мына 10 000 киши момундай келди. Бояктын баары карагылачы. Мына жашыл. Мына могунун баары тең мына 10 000 киши толуп калды. Мына 10 000 киши. Элестетпе ушуну көрөбүз деп. 10 000 киши анан жөө келмек беле. Жекичан ат менен келмек беле Кытайдан. Момундай жекичан самолеттор менен келет. Шейхтер келет деп атпайбы? Шейхтер самолеттор менен келет. Анан бул самолеттор коноордо, монтип жыгы коноордочу. Булар көмүр кычкыл газын монтип айланып келип туруп көлдүн үстүнө чачат дагы отурат. Анан кайра учу мына самолет менен келет. Андан тышкары баягы 10 000 жөө келмек беле. 10 000 машинелер менен келет. Туурабы? Өлдү дегенде бир машинеде 4 адам. Элестетерлү? Булардын баары эмне? Электромобилдер келмек беле. Шагыраган эле, мына момдай. Мына машина, самолет, бул кайык, жана силерге айтып атпаймынбы, кайыктар. Ошо 20 эледи. Ошонун баары көлдүн үстүнө момдай тонналаган, момдай капкара болгон жанагы мештеги кара түтүн бар го. Ушунун баары чогулганда бул көлдүн үстүнө момдай. Көрдүңөрбү? Мына. Биздин көлдүн үстүнө момдай төгүлдү. Кара түтүн. Көмүр кычкыл газы. Төгүлдү. Баягы шейхтер кетти да 3 күндөн, Кетти. Баары кетти. Бул блатнойлордун баары жана тиги эмне дүйнө жылдыздар келет, анын баары кетти дүйнө. Ким калды? Анан баягы уюштуруучулар момдай болгончу. Чоң болсо да бир жон. Мына. Компенсация деп ушунча жердин баары мына момдай жашыл жердин баарына компенсация деп монтип коёт. Ушунун баары эми 10 000 киши кайра кетип калды үйүнө. 10 000 да кетти. Көл, мен айтып жаткан көл, мына карагылачы, көп көлүбүз эмне болуп калды? Көп көлүбүз ушундай болуп калат. Алар башыңарды айландырып атпайбы? Ой, эми 20 эле келет экен кайык деп силер глобалдуу ойлоңуңар да. Ошол самолеттор конуп атканда бүт мына мөңгүлөрдүн үстүнө, мөңгүлөрдүн үстүнүн баары капкара болуп, көмүр кычкыл газ калат. Ысык көл жана айтып атышпайбы? Шанхайда өтүп атат, Дубайда өтүп атат, анан тиякта өтүп атат бияқта. Ысык көл деңиз эмес. Ошо шептерге айтып койгулачы. Түптүкүн уруп туруп эле анан кийин аларга мына көл деңиз көрүнөбү. Мындай ачык эле айтайынчы. Ысык көлүбүз мына. Мына момундай эле. Мындай эле кичинекей эле бу. Карагылчы, мындай эле. Ошон үчүн ЮНЕСКО коруп турат көлүбүздү. Кичинекей эле. Мындай кыргыз элим петицияга кол коелук. Ушу көлүбүздү суранам, сактап калгыла. Мени жана саясий сойку тигиндей мындай бирөөнү заказы, мына мен балдарымдын оюнчугу менен алып келип, болмо, колуман келген ушул оюнчук. Мына колуман келген ушу капелкада кичинекей тыйын болду. Ошол менен эле көргөзүп атам. Менин аркамда кыргыз элим, жумурай журтум турат. Сураныч, колдоп, коштоп, ысык көлүбү сактап калат. Петицияга канча кол койсоңор, ошончолук бияктан Европанын мыйзамдары боюнча мызылдатабыз анан.